Саламатсыздарбы? Саясий жана социалдык маселелерди чагылдырган Борбордук телеканалдын эфиринде күндүн темасы кайрадан назарыңыздарда. Студияда мен Темирлан Сейитбек уулу. Биз сиздер менен бүгүн талкуулай турган темабыз ушу жаздын келиши менен кошо эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинде дагы бир топ жумуштар көп болду. Дегеним, жаратылыш кырсыктары көп болуп жатат. Тагыраагы кардын калың түшүшү, селдердин жүрүшү, ошол алыскы аймактарда, тоолордо чабандардын мал жаны менен кошо калып калышы, жолдордун жабылып калышы деген эле ушул сыяктуу суроолор көп. Бул боюнча дагы социалдык тармактарда дагы ар кандай видеолор тарап жатат. Айрымдары ошо өздөрүндөгү болгон түйшүктү айтса, айрымдары түздөн түз. Айрым бир бийлик өкүлдөрүн, ошол эле учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин күнөөлөп кеткен дагы жайы бар. Биркасын эле беребиз, бул колбасныйга деле өтпөйт туугандар. Бул жерде мына Камчыбектики, Урсуландыкы, Жеңиш абамкы, меники, Жайлык абамкы. Ошо менин үйүмдүн жанында дагы алып жетебаш, жолдо дагы 3-4 жатат. Мынакей мындай битталары бар. Муну эми биркасы менен отправить этебиз негизи. Бул биркасы жок. Көк пробка экен да, моундайларда жаламыз. Мына Барскон Акшыйра Кунаа жолу. Могу 2 күндөн бери тыгылып калып жолдо жаткан экен. Азыр биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин КАМАЗы сүйрөп тиги джип турган, Toyota турган жака сүйрөп чыккан. 3 күндөн бери. Ошону сүйлөп коелучу. Липинка айыл өкмөтүнө рахмат келип жардам берип. Машина менен бүгүн чайын алып келип, бензинин алып келип баарын куюп берген. Түнг саат 10:30, 31 май 2022 жыл. Сары жазга жете албай турабыз. Мурда күнү кар жаап баштаган. Мал кырылды. Таң атпай 9-да чыктык эле. Таң атпай 9-да чыкты керек. Мына ушул саат 10:30 болду. Жете албай турабыз. Ашуга жете элекпи? Мал кырылган үстүнө кырылып атат. Мына кар ичине мындай жылып койгулачы. Кар 1 метр. Кар 1 метр. Ушуга баарына губернатор күнөөлүү. Алтынбек Сулайманов күнөөлүү. Биз сиздер менен жарым сааттын алкагында дал ушул жаратылыш кырсыктары болуп жаткан жерлерде кандай иштер жүргөндүгү боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинен келген өкүлүбүз менен суроолорго жооп алганга аракет кылабыз. Саламатсызбы? Студиябызга келгениңизге рахмат. Биринчиден, эң эле алгачкы суроо жана жогоруда айтып өткөндөй эле социалдык тармактарда тарап жаткан видео тасмалар тууралуу болмокчу. Ал видео тасмаларда айтылып жаткандай, ошо убагында жолдор ачылбай жатат, убагында көңүл буруулар болбой жатат. Ошол үчүн биздин мал жаныбыз кырылып жатат. Ошол үчүн алыскы жактардагы жайлоолордогу чабандар каралбай калды деген өңүттөгү сөздөр кетип жатат да. Ушуга кандай дейсиздер? Деги эле алардын айтып жатканында кандай канчалык деңгээлде чындык бар? Балким сиздердин кызматта да бир мөчүрүштөр болуп жаткандыр. Саламатсызбы, Темирлан. Интернет айдыңында өтө көп видео тартып чыгаргандар бар. Бирок чын-чынына келгенде биздин Кыргыз Республикасы тоолуу аймакта жайгашкан. Тоолуу аймак бул склонный процесстерге аябай бай. Мына май айынын 3-майдан баштап катуу жаан-чачындар башталган. Биринчи өзгөчө кырдаал бул Ош областынын Алай районунун Корул айыл аймагында башталган. 4-числодо 4-майда Жалал областынын Сузак районунун Барпы, Атабеков, Сузак айыл өкмөттөрүнүн аймагында өтө чоң сел кетти. Бул өзгөчө кырдаалдардын ичинен өтө чоң сел кеткен, өтө каттуу чыгым болгон бул именно ошо Алай районунда, Корул аймагында жана Сузак районунда Барпы, Атабеков и Сузак айыл өкмөтүнүн аймактарында болду. Бери ушул Сузак районунда болгон селде 907 үй мындай айтканда селдин астында калды. Бүгүнкү күндө Жашоочулар чыгып кетти ал жерден тургундар. Элди эвакуация кылып чыгартырдык. Коопсуз жайларга, мектептерге, клубтарга, убактылуу жашоочу жайларга туугандарын гана элди көчүрүп чыгып, тамак аш менен камсыздап, ал жерге ондогон
инженерлик техникаларды, сордуруучу техникаларды 300ден ашуун куткаруучулар катышты. Андан сырткары башка жаран коргонуу кызматтарынын кызматкерлери элди тартыртырып, ал жерде жалпы журт кошо көтөрүлүп, бардык мамлекеттик органдар кошулуп, МЧС ошол жерде ишти уюштуруп, өзгөчө кырдаалдардын кесипетин да жойдук, и восстановительный иштер до сих пор жүрүп жатат. Азыр деле жүрүп. Ооба. Жалпы чыгым канчаны түздү? Так, бүгүнкү күндө мына ошо 3 майдан берки мындай чыгымдардын бардыгын алып келгенде вообще 200 миллион сомдон ашуун чыгым болду бүгүнкү күндө. Жалпы. Ошол Сузак менен Алай районундагы эле селдерден болгон чыгым өзү около 70 миллион сомдун тегерегин чапчыды. И бүгүнкү күндө дагы комиссиялар түзүлүп, ошол сел болгон жердеги турак жайларды, курулуштарды, социалдык объекттерди бардыгын бүгүнкү күндө дагы тыкыр көзөмөлдө мониторинг жүргүзүп турушат. Анткени баягы сууда көлмө болуп туруп, селдин астында калып кеткен үйлөр бар, социалдык объектилер бар, инфраструктуралар бар, ошолор асадка берүүдө, например. Ошолордун бардыгын изилдеп, карап, контролго алып, көзөмөлдө карап турушат. Бүгүнкү күндө дагы. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өкмөттүн токтомчу распоряжениясы, буйругу 51 үйгө компенсация төлөнүп берилип жатат 1 миллион сомдон. Анткени ал үйлөр уже авариялык абалда жашоого жараксыз болуп калды. Мүмкүн эмес жашоого. Мүмкүн эмес. Анткени селдин астында калган үйлөр. Андан сырткары Баткен областынын Лейлек районунда, Кадамжай райондорунда, Жалал Абад областынын Аксы районунда, Чаткал районунун Терексай айыл өкмөтүнүн Кызыл Токой айылында, Алапка районунда каттуу селдер болду. И жана Ош областынын Өзгөн районунда Мырзакеден жогору Саламалик деген айыл өкмөт жайгашкан, ошонун Кошетер деген айылында каттуу сел болду. 2 үй авариялык абалда. Ноокат районунда каттуу сел болду. Канчалган үйлөр жабыркап, ичинде 1 үй абсолютно жараксыз авариялык абалда бүгүнкү күндө. Түштүк регионунда өтө көп жерлерде сел кетти, андан кийин каттуу шамал болду кече күнү эле. Каттуу шамал болду. Каттуу шамалдын негизинде канчалаган турак жайлардын чатырлары мындайча айтканда учуп талкаланды. Ал шамал Жалал Абад областынын аймагында, Жалал Абад шаарында, Майлуу суу шаарында, Аксы районунда, Базар Коргон райондорунда жүрдү. Ошондой эле Ош областынын Кара суу районунда жана Өзгөн районунда ошондой каттуу шамал катталды. Шамалдын ылдамдыгы 26 метр секундка чейин жетти. Бул деген өзгөчө кырдаал болуп эстелинет. Жалал Абад областынын Жаран коргоонунун башчысы бул губернатор. Жаран коргоонунун башчысынын буйругу менен Жалал Абад областынын аймагында өзгөчө кырдаал абал жарыяланды. Ошондой эле өзгөчө кырдаал мына Ысык көл областынын аймагында болду. Түп районунда, Ак суу районунда жана Жети Өгүз районунун аймактарында болду. Бул жакта кар оор жагандыгына байланыштуу перевалдарда кар көчкүлөр жүрдү, таш кулоолор болуп жатат. Жана жайыттарда кар оор жагандыгына байланыштуу жут болуп, мал жандыктардын өлүмүнө алып барды. Байланышка Ат башы районунун акиминин орун басары дагы кошулмакчы. Себеп дегенде Ат башы районунда дагы кар калыңжап, чабандарга дагы дал ушундай өзгөчө кырдаалдар болуп жаткандыгы боюнча маалыматтар бар. Ал жакта кандай иштер жүрүп жаткандыгы жөнүндө жеринен айтып берет. Ошо быйыл ошо Ат башы районунда ички жайыттарды, кыштоолорду, жаз-тоолорду деградацияга учуратпоо, кунарын кетирбөө аракеттери көрүлүп, ошо быйыл чабандарды алыскы жайлоолорго эрте көчүргөнбүз. Бирок жаратылыш деген жаратылыш экен.
ошо Аксай өрөөнүндө кар калың жаап салып, бизди дагы ошо чабандарды дагы бир топ бушайман кылды. Ат башы райондук жарандык коргонуу штабынын чукул жыйыны өтүп, биз ошол Аксай жайлоосундагы малдарга тоют жеткизүү, чабандарга азык түлүк жеткизүү аракеттерин көрдүк. Ошо өзүбүз дагы барып чабандардын ал акыбалы менен таанышып келдик. Ошо ар бир айылдан 5-тен 6-дан ошо жүк ташуучу унааларга тоют жүктөп жеткирдик. Бирок ошо Аксайдын климаты ушундай, эртең менен кар жаап, кайра түштөн кийин кичине күн жылыса эле ачылып кетет да. Бирок ошого карабастан биз азыр чабандарга, ошо малдын ээлерине айтып атабыз, ошол ар кандай кырдаалга туш болуп калбаш үчүн ошо малыңарга тоюттарды, дыйкандарга, чабандарга азык түлүктөрдү камдап бергиле депчи. Биз ошо номер 20 жол тейлөө мекемеси көзөмөлгө алып, ошо Аксайга кетчү ат башы Кында Торгарт жолун ар дайым көзөмөлгө алып турабыз. Кийин кар пар жааса ошондой жол жабылып калбасын депчи. Райондук администрация ар дайым ошол чабандардан кабар алып, эмне болуп атат, кырдаал кандай күнүгө билип атабыз ал акыбалдарын. Ал эми ошол эле учурда баягы кыштак менен жайлоонун ортосундагы жолдорду кар басып калганына байланыштуу жолдорду убагында тазаланбай жатат деген сөздөргө кандай дейсиз? Так, өзгөчө кырдаалдар министрлигине ушул маалыматтар түшөр менен дароо ыкчам аракеттер болгон, оперативный реакция болгон. Мындай айткандачы, дароо жарандык коргонуу кызматтарынын техникаларын, өзгөчө кырдаалдар министринин техникаларын ыкчамтоп жерине чыгып кеткен. Жеринде биздин министрибиз Ажыке Бообек Эргешевичтин буйругу менен орун басары Кулматов Эделбек Маматкулович башында турган, министрдин орун басары башында турган ыкчам топ жеринде барып ишти уюштурду. Жеринде бульдозер, погрузчиктерди тралдар менен жеткирип жатышты. Андан сырткары передвижной пункт управления жеринде иш алып барды. Жүк ташуучу КАМАЗдар жеринде ишти уюштурушту. Жана жеринде ошол жарандык коргонуу кызматтарынын техникаларынан сырткары Комтөрдүн да техникалары тартылды. Комтөр бир бульдозер, бир погрузчик, даже 2 погрузчикти жолго таштап жол тазалаттырды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен бульдозер, 2 погрузчик жеринде жол тазалап атышты. Бүгүнкү күндө дагы жолду тазалоо иштери уланууда. Өзгөчө мына кече бир жараныбыз чыгып кайрылуу жасап жатпайбы? Кайыңды деген направленияда да жолду тазалап ачышты. Но тоолуу аймакта убак менен жаан жаап, кар жаап, жаан жаап, сел кеткен жерлер болууда, таш кулап жатат. Биздин өзүбүздүн куткаруучулардын техникаларды айдаган биздин механизаторлорубуздун дагы бизге амандыгы керек. Кооптуу учурда алар да ишти токтотуп турган учурлар болуп жатат. Но коопсуз болгондо дароо аракеттенишип, жолду ачып, бардык жерге чөптү, жемди жеткирип беришти, дары-дармектерди жеткирип беришти. Жерине чейин биздин куткаруучулар, спасательдер жерине чейин техникалар менен чыгып, адамдардан кабар алышып, кайсы үйдө жанагындай көп балалуу үй бүлөлөр, какой-то боюнда бар аялдар болгон болсо, ошолордон бери кабар алып чыгышты. Толугу менен бардык ишти контролго алып, өз убагында ишти уюштурушту. Өз убагында оперативный реакцияны кылышты. Ысык көл областынын жарандык коргонуу кызматтары да өз убагында жардамга чыгышты. Бардык иштер өз убагында уюштурулушту. Комтөргө да чоң рахмат, өзүнүн техникаларын өз убагында чыгарып берди. Бүгүнкү күндө биздин ыкчам топ кайра Бишкекке туруктуу ордуна кайра кайтып келишти. Жеринде Ысык көл областынын өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы, Ысык көл областы боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башкармалыгы тиешелүү иш-чараларды дагы деле улантууда.
Эми жанагы Алайда, ошол эле Сузакта дагы селдин жүрүшү бир топ чоң чыгымдарга алып келди. Ал тургай адамдардын өлүмгө чейин коркунуч келген учурлар бар деп белгилеп жатпайбызбы? Да. Эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги сөзсүз түрдө куткаруу менен ошол жактагыларды куткарып, алдын алуу иштери менен алек болот да. Ага чейин эле ошол селдин жүрүшүнө мисалы ушул багыттан мисалы сел жүрөт деген баягы изилдөөлөр бар да. Мисалы алдын алса болбойт беле? Мисалы айыл өкмөт же болбосо ошол эле аким балким жооптурдур буга. Темирлан. Бул Өзгөчө кырдаалдар мындай туура айтып атасыз. багыты Туура айтып кандай? атасыз. Ал направление бул өзгөчө кырдаал министрлиги именно ушу сиз айткан алдын алуу иш-чараларын аябай өтө жогорку деңгээлде жолго койгон. Биринчи очередте биздин департамент мониторинг бар, өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу департамент. Департамент мониторингтин адистери бүт бардык жерлерди изилдешип, карталарынан бери түзүп, ар бир жер кооптуу жерлерди контролго алышкан. Департамент мониторинг менен чогуу биздин жергиликтүү территориалдык башкармалыктарыбыз, областтарда башкармалыктарыбыз, райондордогу отделдерибиз чогуу иш алып барышат. Жерине кайсы жерден кар көчкү жүрөт, кайсы жерден жер көчкү жүрөт, кайсы жерден сел жүрөт, кайсы жерден таш кулоо жүрөт, бүт бардыгы определять этилген. Тактап, постоянно көзөмөлдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги андан сырткары бир канча пландардын негизинде иш алып барат. Биринчи бул атайын алдын алуу иш-чаралары. Эсполайм. Атайын алдын алуу иш-чараларынын негизинде быйылкы жылдын акырында күздөн баштап декабрь айларына чейин кийинки жылга пландаштырышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Ар бир айыл өкмөт, район, областтардан заявкаларды алып, кайсы жерге селатодун канал куруш керек, көпүрө куруш керек, берегитин работ, жээк бекемдөө иштерин куруш керек, дамба куруш керек. Эми ошонун аткарылышы канчалык деңгээлде болот эми? Бардыгын пландаштырат. Бардыгын пландаштырат. Ошону кийинки жылдын уже башталышын, уже январь айынан баштап ошол иш-чараны пландын негизинде аткарып кетишет. Бир жылда мен сизге айтып коеюн, около 400-дүн тегерегинде объектте иш аткарышат. Бул деген бир объект, мисалы үчүн көпүрө или жээк бекемдөө иштери, дамбалар, или селатодун канал, или где-то жол курган учурлар болот. Или где-то бир жерде жер көчкүнү баягыдай снимать эткен учурлар болот и так далее. Атайын алдын алуу иш-чараларында көбүнчө бул жеңил объектилерди иш кылат, бирок ошого карасам ошол план негизинде дагы крупный объекттерлерде ишти аткарган учурлар бар. Андан сырткары экинчи план бар. Бул капиталдык курулуш планы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин. Мында атайын чоң объекттерди, чоң көпүрөлөрдү, өтө чоң дамбаларды, мисалы үчүн Чуу дарыясынын жээктерин, Жалал Абад областында Кара дарыясынын жээктери, Көгар дарыясынын жээктери, кооптуу участоктор бар. Кара Үңкүр дарыясынын жээктери, Өзгөн районунда Кара дарыясынын жээктери, Ясы дарыясынын жээктери, Куршап дарыясынын жээктери, мындай дарыялар өтө көп Кыргызстанда. Ошондой дарыялардын кооптуу участоктарында атайын элди коргош үчүн, населенияны, айылдарды коргош үчүн жээкти бекемдөө иштерин жүргүзүшөт, дамбаларды курушат, мындай айтканда. Эми ошо бир жылда 400гө жакын ушундай объекттерди оңдоп түзөө жана алдын алуу иштери жүрөт деп жатпайсызбы? Бул бир гана атайын алдын алуу иш-чараларын айтып атабыз. Атайын алдын алуу иш-чаралары. Бирок Алай менен Сузактагы эмне себеп болуп калды? Алай менен Сузакта дагы тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлгөн. Албетте, бул эми жаратылыштын күчү өтө күчтүү болду. Ал жерде жөн эле мындай тосмон жарып жибергендей эле болду. Челектеп сууну куйду да, мындай айткандачы. Ал жерде да ирригационный каналдар бар, ага чейин селатодный каналдар бар. Даже темир жол көпүрөлөрү чоң, биздин трасса Ош-Бишкек жолунун көпүрөлөрү бул аябай ошондой чоң селдер рассчитанный курулган көпүрөлөргө суу батпай келди сел.
Ошолорго келип тыгылып калып туруп, табиаттын ошодон күчү. ашып бар турган айылдарды каптап атат. Табиаттын күчү бул өтө күчтүү. Бул азыркы айтылып жаткан селдер, мынау жер көчкү, кар көчкү, бул бардыгы жаратылыштын биздин адамзаттын аракетине, биздин элибиздин аракетине каршы берип жаткан жобо. Анткени биз тоодогу, жогору жактагы токойлорду, бадалдарды, тал теректерди бүт жок кылганбыз. Буга чейин. Жер кыртышын кармаган. Бир карагай 4 тонна сууну кармап калат экен. Эми ойлоңуз, жогору жакта эч кандай токой болбосо, мал келди көбөйттү, койдун саны ошончо, жылкынын саны ошончо, уйлардын саны ошончо, эчкилер көп. Тоодо даже чөп калбай калып атат. Мындай айткандачы, жамгырды именно ошо чөптөр, бак дарактар өзүнүн тамыры менен кармап калат. Мындай айтканда. Жогору жакта суу кармалбай калганда эмне болот? Ал топтолуп келип ылдыйга сел болуп урат. Туурабы? Туура. Бул биздин жаратылышка убагында кылган мамилебиздин, жаратылыштын бизге кылган ответи болуп атат. Мындай айтканда. Ошон үчүн мен сиздерге башында айтып кеттим, Кыргыз Республикасы тоолуу аймак. Тоолуу аймактар өтө склонный процесстерге аябай бай. Жер көчкү, кар көчкү, сел, таш кулоо и так далее. Бунун бардыгы ошол жердеги бак дарактан, чөп чардан, ушу өсүп жаткан өсүмдүктөрдөн өтө көп нерсе мындай зависит этет. Түшүнүктүү. Эми сизге мен дагы пландарды толук айта элекмин. Капитал курулуштан сырткары дагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги жашыл долбоордун планы негизинде иш алып барат. Бул көчкү жүрө турган, сел жүрө турган аймактарда атайын бак дарактар тигип токойго айландырып, ушу жер көчкү, кар көчкү, селдердин алдын алуу максатында көп жылдык план менен, перспективный пландар менен иш алып барат. Буга ошо ишке ашыруу үчүн абдан сонун план экен. Бирок ошо ишке ашыруу канчалык деңгээлде реалдуу, жана дагы буга канча бир бюджет каралышы керек мамлекет тарабынан. Мисалы башка бир саясий өңүттөргө же болбосо бир адамдардын колунан келе турган нерсеге адамдар туруштук берет, сөзсүз түрдө амалын тапса болот. Бирок бул табият менен болгон мамиледе мындай айтканда тамашалашпаш керек да, чынбы? Анан сөзсүз түрдө буга өтө зирек көз караш менен карап, алдын ала ойлонуу дагы зарыл эмеспи? Бюджет жагы кандай болот? Балким ошо бюджетке келип такалабыз да, чынбы? Туура айтып атасыз. Вот өзгөчө кырдаалдар министрлиги именно ушул бюджетке, бардык ушул мүмкүнчүлүккө карап, ушул пландар түзгөн. Эгерде акча кеңири бөлүнгөн болсо, бюджеттен, спецсчеттон, мындай айткандачы, донорлордон акча бөлүнгөн акчаны бул капиталдык курулушка, чоң объектилерге жумшап, пландаштырып иш алып барып атат. Атайын алдын алуу иш-чаралар бул кандай иш-чаралар? Бул өзгөчө кырдаалдар министрлиги, например, күйүүчү майды, ГСМди бөлүп берет. Айыл өкмөт техника табат. Мындай айткандачы, өзгөчө кырдаалдар министрлиги куйган ГСМ менен, ошо техника менен иштеп, мисалы үчүн Селатонды каналды казып, нугун, дарыянын нугун тазалап коюп атат, сайдын нугун тазалап коюп атат. Бул бир объект, например. Башка дагы объекттерде башкача жол менен иш алып барып атат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги габинет сетканы алып берет. Техниканы берет. Дамбанын тулкусун тургузуп берет. Мындай айтканда, ГСМ бүт бардыгы өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Жерине чейин габинет сетканы жеткирип берет. Айыл өкмөт элди чогултуп жеринде габинет сетканы тизип, габинет сетканын ичине таштан толтуруп, ошо дамбанын бетине габинет сетканы токуп тизип чыгат. Дамба даяр, эртең сел келгенде защищенный, коргойт, мындай айтканда. Бул деген кандай десек, кыргызча айтканда ашар жолунда уюштурула турган иш. Кыргыздар жакшы түшүнсө керек ашар деген. Мындай айтканда бардыгыбыз биригип келип, ошол эле айыл өкмөт, эл, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, башка министерство ведомстволор, жаран коргоонун кызматтары биригип, мынтип келип чогуу кылганда, мына чогуу бир объектте ишти кылып атышат. Ошол объект жылына пландаштырылат. Бул атайын алдын алуу иш-чараларынын объектилери.
Андан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлиги жараны коргоонунун багытында ар бир областтарда, райондордо биздин жараны коргоонун кызматтарынын линияларында атайын машыктыруу ученияларды өткөрүшөт. Элди үйрөтүү максатына кантип өзгөчө кырдаалдардан сактануу, коргонуу, кантип адамдарга жардам берүү, кантип организацияларды, зданияларды, мал жандыктарды сактоо и так далее. Ошолордун бардыгыны ошондой ученияларды өткөрүп элди үйрөтөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин да эски техникалары дагы бар. Бирок биз ошолорда ремонттоп, жакшына карап, ухаживать этип, обслуживание кылып, ошону иштетип жатышат. Бирок андан сырткары кече жакында эле өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жаңы пожардык техникаларды алып келип таркатканыбызды бөлүп бердик. Андан сырткары инженердик техникалар, экскаваторлар, погрузчиктер бүт бар. Дагы керек, дагы пландаштырып атабыз. Аны пландаштырып атабыз. Биздин министрибиз Ажикей Бообек Эргешевич мына келгенден бери канча техникаларды мындай уюштуруп, тартыртырып обеспечение кылып атат. Ар бир областка, ар бир районго азыр бүгүнкү күндө около 50% техникалар жаңыланды. Азыр бүгүнкү күндөгү биздин куткаруучуларыбыз кандай өзгөчө кырдаал болбосун, ошол өзгөчө кырдаалга өз убагында ыкчам реагировать эткенге мүмкүнчүлүгү бар, жетиштүү. Кадровый состав аябай жакшы. Бүт даярдалган адистер жетиштүү. Мындай айткандачы, министрлик уже илгертен бул жаран коргонуунун системасында ишти уюштуруп, Кыргыз Республикасында жолго коюлган. Бардык жерде тиешелүү иш-чараларды өзүнүн жогорку деңгээлде уюштуруп жатышат. Мен буну да канчалаган өзгөчө кырдаалдардын мисалында айта аламын. Ошол эле Ысык көлдө дагы уюштурушту, мындай айтканда. Ошол эле Сузактагы селде өзгөчө кырдаалдар министри баш болуп, замминистрлер ошол жерде чогуу бүт спасательдер кошо бардык инженердик техника, пожарный техникалар, сордуруучу техникалар менен чогуу помпаларды уюштуруп, биздин 300дөн ашуун спасательдер ошол жерде ишти уюштурушту. Бул мен кече жакында эле айтылган объектилерде өзгөчө кырдаалдарда кылган нерселерди айтып атам. Действительности өзгөчө кырдаалдар жылдан жылга саны боюнча да өтө көбөйүп баратат. Мындай айтканда, көлөм боюнча да көбөйүп баратат, түрлөрү дагы ар түрдүү болуп калып атат. Ооба. Азыр сиздин ал сөзүңүздүн маңызы бар. Азыр өзгөчө кырдаалдар көбөйгөнүнө байланыштуу, объем көбөйгөнүнө байланыштуу, биз дагы техникаларды бул жака дагы көбөйтөбүз. Мындай айтканда, Кудай буйрса, жаңылайбыз. Жаңы направленияда иштерди уюштурабыз, мындай айтканда. Чтобы өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу иштери өз убагында болуш керек. Өзгөчө кырдаалдарга өз убагында реакция болуш керек. Жана аны кайра калыбына келтирүү иш-чаралары дагы татыктуу деңгээлде болуш керек. Ошол багытта өзгөчө кырдаалдар министрлиги өтө жогорку деңгээлде иш алып барып жатат бүгүнкү күндө. Рахмат ачык жообуңузга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда сиздер Кыргызстан аймагында болуп жаткан өзгөчө кырдаалдар боюнча жана дагы жаан чачындын кесепетинен, түшкөн кардын кесепетинен жабыр тарткандар боюнча так маалыматтарды ала алдыңыздар. Кырсыктан оолак, оордан алыс туруңуздар.